Баткендин Лейлек районундагы Максат айылында талкаланган үйдөн ээсин күтүп жаткан иттин сүрөтүн сиз дагы көрсөңүз керек. Журналисттер коомчулугу аны Лейлектик Хатико деп атап, сүрөтүн социалдык тармактарга жарыялашкан. Мына ушул үй кайтарган итти Кыргызстандын эмгек сиңирген балет бийчиси Досмат Садыркулов багып алды. Соц тармактардан көрүп калдым да бул жөнүндө информацияны. Аны ойлодум, мындай ити хозяйны жок болбош керек, жалгыз калбаш керек. Боле суу ичпей, тамак ичпей канча күн жүрдү деген окуп, конечно, жүрөгүм ооруп. Хозяин керек болуп атат деген информацияны окуганда мага бересиңерби деп суроо мен жаздым. Анан жалгап макул болушуп мага берди да. Бийчи итти эң алгач көргөндө эле ишенимдүү караган көздөрүн, жоош мүнөзүн сезип, үй бүлөсүнүн макулдугу менен багып алууну туура көргөн. Завтра кишок будет, вечером покормим. Зоозащитница бар, жакшы аябай жакшы аздан. Оксана Безбарова деген ошо мен чалышып, ошол чечти, биз сиздин кандидатураңызды эметтик, ойлонуп, сизге берейин деп чечтик деп. Албетте мен сүйөнүп калдым. Бүгүн эртең мени алып келип берди. Бийчи тажик аскерлеринин талкуулоосунан кийин үйдү жалгыз кайтарып калган итке Батыр деген ысымды коюуну чечкен. Биринчи көргөндө эле биз экөөбүз мен атым Батыр деп койдум. Эмне себептен Батыр койдуңуз? Мен Батыр деп эсептейм да, биринчи көргөндө эле мен ой Батыр ит экен деп койгом да. Өзүнүн атын билбей калдык. Мурунку кожоюнда табылбайт. Чын аты ким экенин эч ким билбейт. Ошон үчүн Батыр деп коеюн деп чечтим да. Көрсө баары жакшы болот дейм. Азыр албетте бул кичине чарчап, кичине жүдөп жолдон келди. Бирок аппетити жакшы. Жакшы тамак ичип, эс алып кичине уктап алды. Настроенияси көтөрүлүп калды. Баары жакшы болот деп ойлойм да. Батыр уже мен 5-чи итим болуп калды да. Азыр байланып турат, пока көңгүчө 1-2 күн эс алып, кичине жайына келгенче, анан кийин бош эле жүрөт ушул жерде. Сыртка чыкканда, конечно, поводок менен нары бери алып жүрүш керек. Досмат Садыркулов жаныбарларга жакын, өзгөчө ит багууну жакшы көрөт. Буга чейин Батырдан башка дагы 4 итти баккан. Баткенден келген Батырды үйгө көңгөндөн кийин бош коет. Анткени анын адамдарга карата жырткычтык жайы жок экенин байкаганын айтат. Кумара Сагыналиева, Жумабек Ногоев, Наждак телеканалы, Бишкек.